Assalamu alaikum. Bir bala aytat. Qareке жүрөгүмө иман толуп, үйлөнгүм келип жатат. Bir hijab kiyген кыз болсо жакшы болмок. Ошол кызга үйлөнсөм дейм. Кийин үйдөгүлөр bir кыз табышты. Жолугушууга бардым дейт. Жолугушууда баягы кыз бир аз суроолорду берди. Мен да суроолорумду бердим. Ал кыз исламдан канча билесиз деди. Көп билбеймин. Курандан 5-6 сүрө билем дедим. Анан ал кыз дагы 10го жакын сүрөлөрдү билишин айтты. Экөөбүз бири-бирибизге жагып турмуш курдук. Той болду. Тойдон кийин аялым, келиңиз, ар күнү 5-6 аят окуйбуз, жаттайбыз деди. Ошол күндөн тарта 5-6 аяттан жаттамай болдук. Аялым айтат, келиңиз, Мүлк сүрөсүн жаттайлык, ал кабыр азабынан сактайт экен деди. Мүлк сүрөсүн да жаттадык. Аны жаттагандан кийин Курандын жүрөгү Ясин экен, ошону да жаттайлы деди. Аны да жаттадык. Ошентип жүрүп 3 жылдан мен кары, ал хафиза болду. Анан келиңиз эми Сахих Бухариден хадис жаттайбыз деди. Сахих Бухариге түштүк. Bir күнү кайнатамдыкына барып, кызыңыз мага турмушка чыгыштан алдын илими кандай эле деп сурасам, кайнатам, кызым хафиза эле, Куранды жаттаган, Сахих Бухарини жаттаган деп сертификаттарды көргөздү. Мен үйгө келип аялыма эмне үчүн мындай кылдың, Куранды жаттабагам дедиң десем, сиз менен жолугушууга чыкканымда сиздин илимиңиз аз экенин билдим. Анан өзүмдүн илимдүү экенимди сизге айтсам, сиз уялып калбаңыз дедим. Мына Куда кааласа, сиз дагы кары болдуңуз. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун деди.